Ушундай бир чоң цех ачып, ушундай талаага чыккан аялдарды талаага чыгарбай үйдө отуруп акча тапса деген арманым бар да. Эми бийликке элди ойлогон жаштар келсе өзгөрөт деп ойлойм. Азыр Кыргызстанда иштейин деген жаштар көп. Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Оппозициялык маанайдагы Ата Мекен партиясынын алдыңкы талапкерлеринин бирин башкы прокуратура суракка чакырды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президенттин экс-кеңешчиси Икрамжан Илмиянов ооруканада жатканын билдирди. Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясында сөз сүйлөйт. Бүгүн 21 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жылдык мааракелик жыйынынын жогорку деңгээлдеги жумалыгы өз ишин баштайт. Бул иш-чарада Кыргыз Республикасынын атынан президент Сооронбай Жээнбеков видео аркылуу кайрылуу жасайт. Анын сөзү Бириккен Улуттар уюмунун штаб-квартирасында бүгүн кечинде көрсөтүлөт. Жогорку деңгээлдеги жумалыктын алкагында ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары да өтүп, 23 сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков видео аркылуу кайрылуу жасайт. Мындан сырткары мамлекет башчысы 30 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын мааракелик жыйынынын алкагында уюштурулган био ар түрдүүлүк боюнча саммитинде видео кайрылуу жасайт. Маалымат үчүн коронавирус пандемиясына жана Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттердеги жана Нью-Йорктогу учурдагы карантиндик чектөөлөргө байланыштуу быйыл жогорку деңгээлдеги жумалыктын алкагында бардык иш-чаралар онлайн режимде өткөрүлөт. Бириккен Араб Эмираттарынын абактарында 6 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарындагы башкы консулу Айбек Маматбеков билдирди. Анын айтымында абакта отурган кыргызстандыктардын бири баңгизатка байланыштуу соттолуп 25 жылга кесилген. Биздин консулдук аймакка Дубай, Шаржа, Ажман, Рас-эль-Хайма жана Фужейра Эмираттары кирет. Жалпылап алганда 6 жаран соттолгон. Башкы консулдук катары жарандарыбыз полиция бөлүмдөрүнө түшүп калса, укуктук жардам беребиз. Бир нече адвокаттык кеңселер бар. Жарандарга жеңил болуш үчүн арабча эмес, орус тилинде укуктук жардам берилет, деди ал. Эмираттардын мыйзамдары боюнча киши өлтүрүү жана баңгизат колдонуу, сатуу, жайылтуу эң оор кылмыш болуп саналат. Башка араб мамлекеттеринен айырмаланып, бул өлкөдө өлүм жазасы жок. Бирок соттун чечими менен мындай кылмыштарга күнөөлүү деп табылгандар өмүр бою түрмөгө кесилет. Мурдагы президенттин экс-кеңешчиси Икрамжан Илмиянов ооруканада жатат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Ал Бишкектин кардиология бөлүмүндө даарыланууда. Ал стационардык даарылануу үчүн ооруканага жаткырылды деп кошумчалады жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан. Буга чейин Октябрь райондук соту Илмияновду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, 7 жылга үй мүлкүн конфискациялоо менен эркинен ажыраткан. Ошондой эле 160 000 сом айыппул салган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту биринчи инстанциянын өкүмүн өзгөртүп, Илмияновго мунапыс берген. Мурдагы чиновник мүлкүн конфискациялоо жана 800 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салуу менен 5,5 жылга эркинен ажыратылган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын атайын комиссиясынын чечими менен ал жазасын өтөө үчүн Молдовановка айылындагы номер 26 абакка которулган. Кыргызстанда 1 АКШ долларынын наркы 21 сентябрда 79 сом 15 тыйынга бааланып, 0,13% кымбаттады. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында жайгаштырылды. 1 евро 93 сом 38 тыйынга бааланып, 0,38% арзандады. Орус рубле дээрлик 1,5 эсеге күчүн жоготуп, 1 сом 4 тыйынга барабар болуп турат. Кийинки айларда доллардын баасы 77-78 сомдун тегерегинде болду.
2016 жылдан бері туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттап, 3 апрелде расмий курсу дээрлик 85 сомго жеткен. Мындай көрүнүш бир апта уланып, доллар кайра арзандай баштаган. Жыл башынан бері Кыргызстанга кирген жана чыккан түз инвестициялар экесе кемиде. Келген кеткен сумманын айырмасы дагы чоңойду. Жергиликтүү бизнеске сырттан 164,4 миллион доллар салынса, кайра 603,9 миллион доллар чыгарылды. Расмий органдар муну коронавирус пандемиясы менен байланыштырууда. Адистердин мындан башка дагы жүйөсү бар. 2020 жылдын 9 айы ортолуп калганы менен инвестицияларга байланыштуу алгачкы 6 айдын гана көрсөткүчтөрү чыкты. Андагы эсептер чеке жылытаарлык эмес. Улуттук статистика комитетинин басма сөз катчысы Асель Акматалиева бул жөнүндө мындайча маалымат берди. 2020 жылдын январ-июнунда чет өлкөдөн келген түз инвестициялардын көлөмү 164,4 миллион АКШ долларын түздү жана 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,4 эсеге азайды. Инвестициялардын түзүмүнүн бардык бөлүктөрү төмөндөгөнү белгиленди. Муну менен бирге кайра инвестицияланган пайданын төмөндөшү өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырмалуу төлөнгөн дивидендтерден 15 эседен ашык көбөйүшү менен шартталды. Экс-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Самат Мацаков башкы прокуратура менен аскер прокуратурасынын кызматкерлерине каршы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арызданды. Коррупцияга катышкан деген айып боюнча Зилалиевдин кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Мацаков азаттыкка арызды 18 сентябрда жазганын билдирди. Ал УКМКга кайрылууга кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүнүн арызы катталбай калганы себеп болгондугун айтты. Дүйшөнбек Зилалиев 2 кылмыш иши боюнча айыпталууда. Башкы прокуратура ал 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары Терексай алтын кенин иштетүү үчүн мыйзамсыз лицензия берген деген айыптын негизинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Зилалиевке козголгон кылмыш ишин иликтеп жатат. Дүйшөнбек Зилалиевке бул кылмыш ишинде коррупцияга катышкан деген айып коюлган. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр УКМКнын тергөө абагында отурат. Ал айыптарды четке кагып, мыйзамсыз түрдө камалгандыгын айтып келет. Балыкчы шаарынын тургунун тоноого шектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 9 сентябрда спорттук дене түзүлүштөгү белгисиз адамдар аялдын үйүнө келип, аны өлтүрөбүз деп коркутушкан. Шектүүлөр анын үйүн тинтип 406 000 сомун алып качып кетишкен. 25 жана 37 жаштагы шектүүлөр кармалып 2 айга камакка алынды. Биринчиси мурда каракчылык боюнча соттолгон. Ички иштер башкармалыгы тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, үйгө кирип тоноо беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.